Карачы. Мамлекеттик кызматты аркалаган Сапарбек Садыковдун хоббиси багбанчылык. Ошого жараша эртели кеч коросундагы 10 соттук бакчасынан чыкпайт. Ал алгач мындан 30 жыл мурун биринчилерден болуп, алма көчөттөрүн отургузган. Ошондага койсоңчу, жок жорукту баштабай дешип, мыйыгынан жылмайышкандар көп болгон. Бирок закымда учкан убакыт аракетке жараша берекенин жараларын көрсөтүп, азыр каарманыбыз мекендеген Жумгал районундагы Кызыл Жылы сайынын ар бир түтүнүнөн ар кандай сорттогу алмаларды табасың. Ал эми ушуга чыйыр салган Сапарбек Садыков ар жылда чогулткан 2,5–3 тоннасынан как кургатып, андан тапкан пайдасы үй бүлөсүнүн керектөөлөрүнө кең кесири жетет. Акыркы кездери ал мурут, коон, дарбыз өстүрүп, дагы бир ирет жердештерин таңдантууда. Жалаңан алма кылбай, алмурут да жакшы экен. Кокон гилас дегенден алып келип тиктим. Дарбыз ширин болот экен. Анткени удобрение кошпойбуз да. Өтө чоң болбойт, мындай болот. Ушул жана жеп аткан дарбыздын уругунан эле кургатып коем. Коончу? Коон да сонун болот экен. Өзүмө мындай сатык эмес, өзүм бала бакырам менен. Ошо 13 неберем бар. Ошолор үстүндө келип чоң ата деп жешет. Чындыгында тажрыйба иретинде багбанчылык менен алектенишкен теңир толуктардын басымдуу бөлүгү азырынча ири базарларды багындырууга анча шашышпайт. Антсе да акырындык менен көбүн эсе жылуулукту сүйүшкөн жашчылар менен жер жемиштердин өстүрүлө башташы келечекте ар кандай витаминдерге бай, эң башкысы экологиялык жактан таптаза азыктар менен өздөрүн камсыздандырууга мыкты мүмкүнчүлүк. Малина, клубникага да басым жасагандар көп. Быйылкы жылга алсак, бир дыйканыбыз буюрса, бир 3000 түп шапка манама американский сортторду алып келип, жаңы сортторду алып келип сынамыкка киргизип алат. Сатып өткөрүү болгондо бул ички рынокко эле кетет көбү. Анткени биздин өйдөкү айылдарда баягы алма өрүп бышпаган айылдарыбыз бар. Венгси Нарын облусунда багбандарды ар тараптуу колдоого өзгөчө мамиле жасалуу менен атайын мөмө жемиш кластерин өнүктүрүү долбоору иштелип чыккан. Жада калса аны жүзөгө ашырууга быйыл $7 миллион бөлүнүп, мындан багбанчылыкка багытталышкандар пайдаланышмакчы. Акыркы эсептөөлөр ырастап тургандай, бүгүнкү аймактагы 200 гектарга жакын жерге жер жемиштердин жана жашчылардын көчөттөрү тегилген. Ошону менен бирге эле буга чет өлкөлүк инвесторлорду тартуу аракеттери да текке кетпей, Ат-Башы районунда Япон ишкерлери тарабынан карагат жана чычырканак плантациясы уюштурулду. Биз мында 4 багытта иш алып баруу үчүн $1,5 миллион жумшасакпы дейбиз. Биздин карагат менен чычырканакты келечекте 100 гектарга эмес, 1000 гектарга чыгаруу максатыбыз бар. Бар ойдогудай жүрсө, биз бул жемиштерди кайра иштетип, Кыргызстанда жасалган деген ат менен бир гана Японияга эмес, дүйнөнүн башка өлкөлөрүнө да сатууну болжоп жатабыз. Бүгүнкү күндө ушул жемиштерден жасалган продукцияларга суроо талаптар өтө эле чоң. Уштаптан Нарын облусунда аталган долбоордун алкагында 73 гектар аянтка карагат, чычырканак жана малина айдалган. Мындан тышкары расмий каттоодон өтпөй, өз алдынча багбанчылык кылгандар да бар. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Жумгал району.